Bir kişi bir arık kazsa deydi, 1000 kişi su içet deydi uşul arıктан deydi. Таластагы окутууга келип, азыркы учурда сиздерге ушул видеолорду көргөзүп жатабыз. Айлык канча көп болбосун, адамга баары жетпейт экен. Ассоциацияга мүчө болгом, анан азырынча 1 гектарга деп турабыз, анан Кудай. Азырынча 1 гектарга? Ооба. Старт каты го. Жаштардын бардыгы чет өлкөгө кетип калып, айыл Кыргызстандан өнүгүшү слабый болуп баратат. Окутуу жана кичине билим алуу деген бул мындай чексиз байлык деп эсептейт. Анан биз кайсы дары менен дарылаш керек, кандай дозировкада дарылаш керектерин анын кайра настроениялары көтөрүлөт. Достор, мына ушул Клуб Малина компаниясы уюштуруп жаткан Таластагы окутууга келип, азыркы учурда сиздерге ушул видеолорду көргөзүп жатабыз. Анан компаниянын дагы ошо өкүлүнөн интервью алалы дедик. Рауль, ассалам алейкум. Кыргызстанда кыдырып жүрөсүңөр. Кандай болду жалпы ушул семинар, окутуулар? Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Курс уюштуруп, ошо Кыргызстан аймактарын баарын кыдырып жүрөбүз. Буюрса курстар жакшы болуп атат. Элдер катышкандар абдан көп. Элдер азыр ошо маалыматка, билимге аябай суусап калышыптыр. Кудай буюрса жакшы билим берип жатабыз. Бишкектен баштаганбыз. 8 январда Бишкекти бүтүрүп, Караколду өткөрдүк. Азыр Талас шаарындабыз. Элдер аябай ыраазы болуп атышат, жакшы билим алып атышат. Андан кийин бул жакты бүтүп Кара Бурага барабыз. Бул жактан кийин Кара Бурада 3 күн болобуз. Андан кийин Токтогулга барабыз. Токтогулдан кийин Жалал Абадта болот. Ош, Кызыл Кыя, анан Баткенде болот. Тренер балдар жакшы тренинг өткөрдүңөр. Көпкөн күткөн бир маалыматтарга ээ болдум. Мен мисалы үчүн 7-8 жылдан бери полка палана менен иштеп, ошолордо биринчи күйдүк, 1-2 жыл күйгөнбүз. Жана бала айтып атса, мен башыман да ошолор өткөн. Поляга барып алда Ортарык деген айылда турабыз. Анан бирок жамандыгын көргөн жокпуз. Тонналап алдык. Элдин баары бизди 60 сомдон сатып алганбыз, польский немеден. Анан элдин баары айткан 5-6 сомдон, 10 сомдон сатып атканды албай, эмне жинде болуп атасыңар деп. Мен да окутуп жүргөн кишимин. Сертификатым бар, окуп алдым беле. Анан бирок силерден мен ага карабай өзүм окутуучу болсом деле ушул тармакта. Ага карабай бүгүн көп мындай обогащение болду да, мага абдан байыдым, кымбаттуу балдар. Силердин мына окууңар мага 2 күн угуп алып келдим. 2 күндүн ичинде көп нерсе өзүмө кабыл алдым. Эл эмгегин жер жебейт деген эң туура. Эмгек кылсаң эле алтындын баары жерде ятат. Эч кандай тиги бир жактарга тентиреп темселебей эле өзүбүздөн көп нерсе тапсак болот. Бирок бардык убакта окутуу жана кичине билим алуу деген бул мындай чексиз байлык деп эсептейм. Атыңар ким болот? Бакмурат. Бакмурат, бул курска эмне үчүн катталдыңыз? Бул курска азыркы Кыргызстанда болуп жаткан бардык эле негизи эле бул жогоруда айтып кеткендей элдин баары эле айтып атпайбы, бум болуп атат. Биз дагы ошол клубникага кызыктарбыз. Ошо клубника тигип, акча табыш эми эң алгачкы милдеттер. Иш кылыш, оокат кылыш, ошол. Буга чейин эмне жумуш кылчу элең? Буга чейин шаарда иштеп келгенбиз. Ар кайсы тармактарда иштедик, бирок быйыл Кудайым буйрса, ошол клубникага өтөлү деп чечип атабыз. Канча соток жерден баштайын деп атасыз? Азырынча 1 гектарга деп турабыз, анан Кудайым. Азырынча 1 гектаргабы? Ооба. Старт каты го. Кайсы көчөттү отургузайын деп атасыз? Көчөт боюнча маалымат алдык, ошо Талас жергесинде Альбион жакшы болот дешип атат. Ошол Альбионду тиксекпи деп турабыз. Бул курста окуп жатасыз. Эмне пайдаларды ала алдыңыз? Буга чейин билбеген. Бул курста эмне пайдаларды алдык? Бул өзү негизи клубниканы жаш баладай эле караш керек экен. Өзүнүн баягы тонкосттары көп экен. Убагында дарылаш керек экен. Убагында ооруп калбаш үчүн профилактикаларды кылып туруш керек экен. Ошолордун баарысын окутуп үйрөтүп атабыз. Кудай буйрса жакшы. Керектүү маалыматтарды алдык окшойт. Эми иштеш керек. Иштеш керек. 1 гектарды баштаганда ал жакта чоң сумма бар да. Эми азырынча экен сизге. Бирок ошону баштагандан коркпой элесизби? Риск керек ал жакта дагы. Эми албетте коркунуч бар.
бирок коркуп отура берсең эч нерсеге жетпейсиң го. Андан тышкары дагы бул жерде айта кетүүчү нерсе, бүттүк нерселерди үйрөтүп атпайбы? Ошол көчөттү алып тиксең, башына тиккенден баштап ошо түшүм алып, ызбыт кылганга чейин бул жакта жардам беребиз дешип атат. Кудайым буйруса, ошолордун жардамы менен, Клуб Малинанын жардамы менен ийгиликтерге жетишебиз деген үмүттөр чоң. Негизи бул ишти кимдер менен баштайын деп атасыз? Өзүңүз жалгызбы же үйдөгүлөр менен? Үйдөгүлөр менен, баарыбыз эле өз үйдөгүлөр менен, байкемдер менен өзүбүздүн жерге эле тигелип чечип атабыз. Кудай буйруса, аракет ошол. Жалпы канча жериңиз бар? Жалпы биздин өзүбүздүн үлүш жерибиз 2 гектар 20 сотик. Ошонун быйыл 1 гектарына кудайым буйруса тигелдеп аракет кылып атабыз. 1 гектарга отургузуп аткандан кийин ал жакта эми чоң акча бар. Анан жогоруда айтып өткөндөй риск бар. Аны кайра акташ керек. Анан бул жакта билим алуу тармагында азыр көчөдө ассоциация, ММ ассоциациясындагы чоң бир салымын кошуп аткан учуру. Негиз уккансызбы маалымат ММ ассоциациясы тууралуу? Ассоциация жөнүндө уктук. Буга чейин интернеттен да көрүп аябай кызыктар болгонбуз. Эң чоң дыйкандарга эң чоң пайдасы бул азыр көчөттөрдү ылдыйлатып берүү. Мисалы 1 гектарга алганда 1 гектардан 100 000 сом мен үнөмдөйт экем да. 100 000 сомго мен ошол эле башка өзүмө керектүү жабдыктарды алганга бул чоң мүмкүнчүлүк. Негизи ассоциацияга кошулам. Кудай буйруса, мен дагы бир жакынкы күндөрдө уже ассоциацияга киребиз деп турабыз. Андан тышкары дыйкандардын баарысын чакырып кетебиз ассоциацияга. Бул жакшы нерсе экен. Эгерде көчөт алган көчөт чыкпай калып, же болбосо бир кандайдыр бир кыйынчылыктар болгон болсо, ошол жактан дагы дыйкандардын укугун коргоп берүүгө чоң жардам берет экен. Ооба. Андыктан сизди күтөбүз. Рахмат. Саламатсызбы? Атыңыз ким болот? Таанышып алалы? Менин атым Кенжебаев Калмурат Бакытович, Талас шаарынын тургуну болом. Калмурат байке, эмне үчүн ушул курска катыштыңыз? Эми бул курска катышканым өзүм айлыкта иштегем. Айлык канча көп болбосун, адамга баары жетпейт экен. Жумуштан чыгып, бир аз үйдө жатып калган себептен YouTube'дан Кулпунай, Малина, ежевикаларды көрүп аябай кызыгып, кызыгуум аябай көбөйдү. Ошонун негизинде өзүм иштетейин десем, бир аз ичимде бир коркунуч сезим бар болчу. Кантип иштете алам, колумдан келеби деген. Ошонун негизинде бир аз билим алып алып, анан баштасамбы деген ойдо курска катыштым. Баштай турган болсоңуз, кайсыл мөмөнө сепкен атасыз? Анан канча сотуктан баштайын деп атасыз? Азастан жана Кыргызда албайдын өзүнө жараша алуу бар дегендей. Каржыма жараша өзүнүн финансыз эмеме. 10 сотиктен бир Малина, клубник экөөнү тигип көрөйүн деген ой болуп атат. Экөөнүн колуман кайсынысы келет, кайсынысы көңүлүмө жагат. Жана албетте кирешеси кайсыныкы жакшы болсо, анан бир багыттан ошонукун көбөйтөйүн деген ойлор бар. Негизи эмне жумуш кыласыз? Өзүм жер үй алтын чыгарган компанияда иштедим бир аз. Андан чет жерде жүрүп келдим. Биякта соода сатык менен да иштедим. Демек, бүт бардыгын көрүп, анан ушул бизнеске дагы мындай өзүмдү байкап көрөйүн, сынап көрөйүн деп аткан турбайсызбы? Ошондойлор бар. Макул, сизге ийгилик. Буюрса, сиздин талааңызга келип, кийин бир 2 гектар, 3 гектар болгондо ошондо интервью алалы. Мен буюрса. Анан өткөзүп кеткен агайларга бияка чоң ыраазычылыкты билдирип кетейин. Учурдан пайдаланып. Жаш болсо дагы бу жерде сабак өткөн өзүнүн курсташтар коюп, классташ бүгүн сабак өткөн 3 күн өтүп беришти. Көбүнчө өкүндүргөн жаштар аз экен. Жалаң возрасттагы. Жана бир апа сүйлөп кетти, возраст аябай эле өйдө болуп калыптыр. Ошондо да изденүүсү күчтүү экен ал апанын. Көрүп аябай ыраазы болдум ошо улуу возрастта байкелерге. Негизи ушул курска катталам дегендер, азыр жетишпей калгандар, азыр маалымат алып аткандар, ошол эле Таласта, мисалы Кара Буурада болот экенсиздер, анан дагы башка региондо болот экенсиздер. Кантип катталса болот? Шарттары кандай? Алды жакка номерлерди чыгарып коелу. Ошол номерлерге кайрылып, алдыгала катталсаңыздар болот. Бул аябай маанилүү. Себеп дегенде, ушул Таласта боло турган курска буга чейин азыраак киши катталып калып, биз ошол эле кишинин өлчөмүнө карап помещение эмеге караган болчукпуз. Андан кийин курс башталганда кийин келип калган кишилер көп болуп калды. Көйгөй жаралып батпай, эртеси күнкүнү башка помещенияга жылдырып калдык да, анан бул жак кененирээк болуп, жакшы болуп жатат. Ошон үчүн алдыда мындай көйгөйлөр болбош үчүн алдыгала катталганды эме кылабыз, өтүнөбүз. Ошондо жакшы болот. Мына бизде мындай сөз бар да Кыргызда. Бир киши бир арык казса дейт, 1000 киши суу ичет дейт ушул арыктан дейт.
мына Кудайга шүгүр баштан өткөндө өзү ушунча жылдан бери кыйналса да, кыстаса да, ушул жумушка мен тойдум деп таштап кетпей, ушунун артынан Малина клубниканы өстүрүп жүргөн мына Арсенге Кудай Таалам ден соолук берсин. Ошонун үзүрүн дагы көрө берсин. Ошол илимин, алган илимин, билимин Кудай Таалам мына бизге окшогон жетпей жаткан, сусап турган элге Кудай Таалам жеткизип турсун ушуга. Билимдин тамыры ачуу болот дейт. Мөмөсү таттуу болот дейт. Көрдүңөр, мына бекер айтылган сөз эмес бул. Демек, биз алган илимибизди, ушулардан алган илимди, билимдибиз эле. Нары көстө колдоно турган болсок, ыраазымын, чыкпай калды деп, жок, андай кылбаш керек да. Ошону касыш керек да. Мен канча жылдан бери дыйканчылык кылып жүрөм да өзүм. Эми жалаң эле биз эми азыр фасоль, сасол, картошка менен жүрдүк да энди. Кытай элинде да бир жакшы сөз бар да. Бирөөгө балык бергенде эмес, балык кармаганды үйрөт деп. Көрдүңөрбү? Ансагандай бизге Кудайга шүгүр. Эndi балык кармасак да тиги Малинаны, клубниканы өстүргөндү анча-мынча Кудайга шүгүр түшүндүк да. Энди калган бүттү практикадан өтөт да. Андагы интервью алып кал дедик. Атыңар ким болот? Атым Эрболот. Жашым 27-те. Таластын өйдө жанан, Кара Суудан болом. Биз деле ошо жаштардын бардыгы чет өлкөгө кетип калып, айыл Кыргызстандан өнүгүшү слабый болуп баратат. Жерлердин баары арыктады, анан чет өлкөдө ар кимдин астында иштеген ордуна ушу жаштар да өзүнүн өлкөгө келип, какой-то бир частынан өнүгүп кетүүгө мен чакырат элем. Биз деле ушу четте иштеп жүрүп 7 жыл, 8 жыл иштедик. Кыйраткан деле бирдеке кылган жокпуз. Кайсы жерде иштедиңиз? Москвада иштедик биз деле. Ким болуп? Өзүм типографияда иштедим. Мен деле ушу бош убактымда отуруп Малина, клубниканы, ушу Бектемир Байкенин видеолорун көп көрдүк. Көбүнчө чүйдө, көлдө жакшы болуп атат деген. Таласта болобу, болбойбу деп ана биз да келип быйыл буюрса ушу курстарга катышып, бул биринчи курсум. Бул акыркы деп ойлобойм. Мындан тышкары эми дагы ассоциацияга кошулса, ал жактан дагы көбүрөөк курстар болуп, ана чет өлкөгө чыгып, биринчи акча жок деп отура бербестен ойлоп атам, бир хотя бир огородко тигип 20 сотиктен баштасак деле оңураак болот го деген ой болуп атат. Акчанын көзүн карабай эле, болбосо Малина, болбосо клубника, эми кайсыл жагы сага жакшыраак болсо ошол менен кетели деген ойдо. Жаштар чакырарым ушул жакка келип өзүнүн өлкөдө өзүнүн огородду иштетип эле 1 гектар же 2 гектар фасоль иштеткенден көрө ушу бир огородду иштетип, биринчи жыл өзүн жаап, кичине кача болсо да бир аз чөнтөккө тыйынтып түшөт. Эми кечкиле Малинаны же клубниканы карап отура бербейсиң да, өз убагында бардык нерсени кылып кой, андан тышкары да иштесең болот деген ой. Ошол жактан көчөтүн көбөйтүп, анан кийинки жыл 1 гектарга тиксең болот. Буюрса мөмө жемиштердин ичинде Кыргызстандын бюджетинен мөмө жемиштер кластерине бөлүнөт экен. Ошо кластер аркылуу кредит алып, болбосо деле ошол жактан эми баштасак 20 сотик, болбосо эң жакшысы лучше 50 сотиктен баштаган оңураакпы деген ойдо ниет кылып атабыз. Кудай буюрса ишке ашсын деген ой. Мындай карап көрсөң, чындап эле арыктан суарганда суу менен бардык нерсени жууп кетишкен. Ошон үчүн жерлерибиз чындап эле фасоль айя арыктады. Фасолдун аркасынан таластын жери особенно. Эми капельный полив менен калган жерибизди кичине семиртип туруп, дарыларды өз убагында. Эми дары десе таза эле химия болуп кетпейт. Эми Кудай буюрса жана нормасы менен табигый, анан химический азыктарды берип турсак батыраак жетишеби деген ойдо. Эми жаз айлары жакындагандан жакындап келатат. Элдер кайсыл көчөт деп дагы суроолорду берип атса керек. Окутуудан сырткары көчөттөр тууралуу да маалыматтар берилип жатабы? Ооба. Көчөттөрдү кайсыл региондун особенностьтарына жараша айтып атабыз, сунуштап атабыз. Мисалы бул Талас областта ремонттантуу жанагы жайдан сук чүккөнгө чейин түшүн бере турган сортторду сунуштап жатабыз. Бул жактагы экспорт жагына дагы географически выгодный жерде турат. Ошол себептен башка региондордун башка особенностьтарына жараша сортторду түшүндүрүп, айтып берип эметип атабыз, маалымат берип атабыз. Негизи элдин дымагында экен, элдин маанайы, окуйм деген талаптары жалпы суроо бергенден байкалат го көп нерсе. Абдан сон бул аябай өнүгүп атат бул тармак. Кызыккандар көп. Бирок ошо бум болуп атат, бирок билим жок болуп атат. Элдер дагы эле түшүнбөй жатышат. Кайсынысы кандай сорт, кандай туура эгишти, ошо
билбей жатышат. Ошого биз бул миссиябызды аткарып жүрөбүз. Элге билим берип, кайсыл кандай болот баардыгын түшүндүрүп жүрөбүз. Дагы бир нерсени айта кетейин достор, эгерде сиздер ассоциациянын мүчөсү болсоңуздар, мейли Таласта, мейли Баткенде ошту болсоңуздар, сиздерге бул окутууга арзандатуу бар, 50% деңгээлде. Айтмакчы, ошол ассоциацияга мүчө болгондорго биздин компаниядан турецкий көчөттөргө арзандатуулар бар. Турецкий көчөткө бул Альбион, Сан Андрес, Портола, Монтерей деген сорттор кирет. Алардын өз баасы 24 сомдон. Ассоциациянын мүчөлөрүнө 22 сомдон кылып беребиз. Аны дагы айтып жатабыз элдерге. Ассоциациянын дагы пайдасы көп. Аны дагы түшүндүрүп жатабыз. Ошондуктан жерлерибиз аябай отуруп калды. 20 жылдан ашык фасоль айдап берип, башка варианттарга кандай варианттарга өтөбүз деп, именно интернет аркылуу көрө отуруп кышы менен Бектемирдин видеолорун көрүп, булардын видеолорун көрүп, аябай мотивация кылып жаска дайындангам да. Bunun баардыгы именно ошо бул жигиттерден үйрөнүш керек экенбиз да, окуш керек буларга. Рахмат силерге. Арсен, чоң рахмат. Бул жакта семинардагылар эле фасоль в основном өндүрүшөт депчи. Негизи клубника малина тармагы бул жака кандай болчудай, сиздин оюңузча? Эң сонун, анткени мен өзүм огородумда местный эме бар да, малина. 14 эмеден 14 сотик экен, жердин баарын эмеси менен тиккенде эме малина турган эмес, ошол ортосуна эмелаткан эмес абиясын. Ошол жерден быйыл буюрса, ошо мен жөн эле эзептеп көрдүм да. 14 сотиктен 100 миңден ашык акча таптык. Эме местный малинадан эле. Ассоциацияга да мүчө болгом, анан ошол эмесинен эме болуп атам, мүчөмүн дагы деле жүрүп атам. Анан дагы эми быйылкысын төлөй элек буюрса, эме буга да кирип, эми келечекте муну эми мен дагы бир 7-8 баланы уруткам. Булар азыр эме менен келип окушуп атат. Мен айылма 8 бала келип эме алып атабыз. Бердин бүгүн эме жайылтып аткан турбайсызбы өзүңүз жакта да? Эмесинен анан көп биздики баягы кыргыздан эме бар да. Кыргыздын эме акылы көзүнүн карайын дегендечи. Аны көргөндөн кийин эме алат. Мен өзүм айылма азыр биз кидата бир Кызыл Шарбе деген айылдабыз. Ал жерде бир 5-6 гектарга жетейин деп калдык. Анткени биз 1 гектар малина тиксек, 10 гектар ноянын түшүмүн алсак болот экен. Достор, мына ошентип Талас шаарындагы клубника малинаны туура өстүрүү боюнча курстар соңуна чыгып, видеодо сиздер көргөндөй катышуучулар жакшы отзывдарын айтып, батасын берип, айтор баардыгы ыраазы болуп кетишти. Анан эми ошол курсту алып барган агроном практик Арсен байкебизден да интервью алып деп чечтик. Арсен байке, ушул курстардын алкагында кандай темалардын алкагында сөздөр козголду? Негизги темалар боюнча биз 1 жылдан бери группалардан сопровождение кылып жүрүп, дыйкандар менен көп баарлашып, катташып, сүйлөшүп жүрүп, байкап, кайсы катталарды кетирип атат деген анализ кылып, именно ошол катталарды кетирбеш үчүн курсту өткөздүк. Анан ошолорго темалар ошол катталардын дыйкандар катталарды кетирбеш үчүн ошонун алкагында темаларды өткөздүк. Бул биринчиден срок посадки, отургузуу мөөнөтү, качан отургузуш керек, кандай каралыш керек. Анан ошондой эле бул жактан көбүнчө дыйкандарыбыз бул жер семирткичтердин убагында туура берүү экендигин, канчалык деңгээлде маанилүү экенин билбей жатышат. Ошону биз толук түшүндүргөнгө аракет кылып жатабыз. Курстардын ошол темаларды көбүрөөк такалып өтүп атабыз. Бул эмне үчүн бизге азык заттар керек, кандай багыш керек деп. Анан ошондой эле бизде көп каталар бул жана ооруларга эрте профилактика кылууну сунуштап, ошолордун программабызын бөлүшүп жатабыз. Оорулардан эрте ордун алуу темасы бул. Ошол ооруларга каршы, курттарга каршы кандай оорулары бар, кандай курттары бар, ошолордон кантип коргонобуз, ошол 3 тема боюнча сабак өтүп атабыз. Бизге бул жаңы нерсе болот да, кулпунай малинанын интенсивдүү өстүрүүсү. Анан жана видеолорду көрүп, жана Бектемир байкенин видеолорун көрүп, аябай мотивация алгандар көп экен. Ошол дыйкандарга окшоп, Бектемир байке тарткан дыйкандарга окшоп, биз да байылы, бутубузга туралы дегендер аябай көп экен. Анан баардыгы эле мындай жакшы эме менен келип атышат, настрой менен келип атышат курска. Курс башталганда бир аз жана ооруларына келгенде киши настроениясы түшүп калат, ушунча оорусу бар экен деп. Анан биз жана кайсы дары менен дарылаш керек, кандай дозировкада дарылаш керек дегенде аны кайра настроениялар көтөрүлөт.
анан настрою да жакшы болот. Бардыгы ыраазы, биз да ыраазбыз ошончо киши келип кетип атканына. Негизи бул курс эми ошо Бишкектен башталып, көл болуп, анан Таласка келдиңиздер. Эми Таластындагы райондорунда болосуздар. Бир айга созулат экен. Эмнеге ушунду мындай жалпы эле онлайн кылып, бир Бишкекте отуруп эле сабак өтүп кое турган форматта эмес, офлайн кылып атасыздар. Эмне үчүн? Биринчиден бул биз офлайнды тандагыбыздын себеби биз дыйкандар менен түзмө-түз баарлашуу. Ошолор мисалы былтыр отургузгандар бар, кандай каталарды кетирип, ошол кетирген ошолорду билип, анализдеп, анан бул офлайн кичине интерактивдүү деп ойлойм, чем онлайнга караганда. Анткени биз дыйкандар менен түзмө-түз баарлашып, сүйлөшүп, ошолордун ар бир көйгөйүн чечмелеп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, бир дыйкандын тажрыйбасын экинчисине мисалы катары көрсөтүп, андан кийин бул өзүбүзгө да аябай чоң анализ жүргүзгөнгө да жакшы жардам берет экен. Региондо дыйкандардын канчалык деңгээлде даяр өсүмдүк өстүрүүгө. Мисалы азыр курска деген ар бир кишинин өзүнүн жумушу бар. Эртең менен кечке жумушу бар. Ошол жумушун курбанчылык кылып, убактысын коротуп бизге курска келип атат. Биз да ошого жараша анализ жүргүзүп жатабыз. Канчалык курбанчылык чалып, убактысын үйрөнгөнгө келип жатат деп. Ошо анализ жүргөнгөндө бизге аябай чоң практика болуп жатат. Агроном катары айтсаңыз, жалпы ушул Талас регионунун ушул сферада малина мөмө тармагында потенциалы кандай? Потенциалы аябай жакшы, чоң деп ойлойм. Анткени бул жактан географически местонахождениясы Казакстанга жакын. Экинчиден бул жакка мисалы башка региондорго окшоп күн катуу ысыбайт экен жайында. То есть түндө салкын болот экен, күндүз кээде эле бир 30 градустан ашат дейт. Именно ушундай температураны негизги клубника, малиналар жакшы көрөт. Ошо Таластын потенциалы чоң. Анан булар дагы уже 2000-жылдан бери фасоль келгендей. То есть булар таластыктар уже жер менен иштеп, жер эмне экенин билет, кандай айдаш керек экен, жер менен иштеп жүрүп, жер жөнүндө түшүнүк бар. Акыркы суроо болсун Самеке. Курстарды өтүп атасыздар, курстарда объявлениялар чыгып атат, Арсен депчи. Эми көпчүлүгү сурашат да, Арсен деген ким? Ал кандай агроном, кандай практик? Деги эле сиз эмне үчүн кантип ушул сферага келип калгансыз? Анан эмне үчүн элдер сиздин сабагыңызга келиш керек? Эмне үчүн дегенде, эмне десек, биз 2017 жер алып 2018 баштаганбыз. Негизи образование боюнча меники башка кесипте. Анан биз аябай көп көйгөйлөргө учурадык. Ошол көйгөйдүн аркасынан окуп, изденип жүрүп, түнү менен окуган күндөр болгон, бир дарыны туура эмес бери болуп күйгүзүп болгон моменттер болгон. Анан эмне үчүн андай болуп калды, эмне үчүн мындай болуп калды деп изденип жүрүп, анан илим алдык. Негизи бул айтпайм мен аябай супер агрономмун деп, баардыгын билем деп. Жок, менин деңгээлим андай деле укмуш эмес. Мен болгондо бул жаңы баштап аткандарга же былтыр баштап билбей жаткандарга ошонун үстүнөн сабак берип, элдерди үйрөтүп жатабыз, үйрөтүш керек. Туура багыт, бизден баштан өткөзгөн нерсенин баардыгын мындай кылбагыла, сортторду тиңдей тандагыла деп баардыгын баштан өткөзгөндө өтүп жатабыз. Андан сырткары ошол жана схема посадки, подкормкалары кандай, курт кумурскалардан, зыянкечтерден, оорулардан кандай сактаныш керек, кандай дарыларды чачыш керек, ошол. Все на себе испытали дейт, орусча айтканда, ошонун баарын элге үйрөтүп жатабыз. Жанагы семинарда сиз да айттыңыз, бул көрүүчүлөр укпай калып, ошон үчүн айткым келип атат. Эң чоң опыт бул, эң чоң нерсе жеке жашоодон өтүп, аны өз башыңан өткөрүп, миллиондорду жоготкондон кийин, канча бир жыл убакыт короткондон кийин анан келет депчи. Ошол нерселер менен демек азыр бөлүшүп, дыйкандарга мындай алдын алуу жолдорун көргөзүп аткан турбайсызбы? Ошондой алдын алуу биздин каталарды кетирбеш үчүн. Учиться, мен агайым айткандай, учиться на чужих ошибках это легче и дешевле дейт. Бизде бүттүк жерде эле бир окшош каталар.
туура эмес убагында тиккен, туура эмес тиккен. Анан жана мен айткандай жер семирткичтерин канчалык деңгээлде маанилүү экенин билбей самотекко коюп жүрөт. То есть отурсаң эле өзү эле өсүп, өзү эле түшүм берет деп. Ошолорду биз элге жеткизиш керек болуп атат. Жок, андай болбойт. Жер семирткичин бериш керек. Жер семирткичтин түрлөрүн. Анан дагы айта кетейин деген нерсе, бул Клуб Малина фирмабыз бул көбүнчө биздики основной цель бул максат экспорт боюнча ягоданыкы. Биз көчөт сатуу гана эмес, көчөт сатып акча табуу эмес, биздин максат ошол экспортко чыгуу. Экспортко чыгыш үчүн биз дыйкандарыбызды сапаттуу, анан көп өлчөмдө мөмө өндүргөндү үйрөтүп жатабыз. Курстарды сапат биринчи орунда турат деп. Анан кийин жанагындай туура эмес дарылап койгондор бар. Кээде бышып аткан кезде күчтүү дарылар менен дарылап койгондор бар. Ошолорду үйрөтүп жатабыз. Андай болбойт, мындай болбойт. Биз ошол экспортко чыгыш үчүн биринчи дыйкандарыбызды үйрөтүш керек. Сапаттуу мөмөгө. Клуб Малинанын баарыңыздар билесиздер, мынакей ассоциация менен кызматташып, биз көчөттү деген основной целге, максатка койбогондуктан мынакей ассоциациянын жардамы менен былтыр Клуб Малина көчөттүн бааларын түшүрдү. Фермерлерге ошол көчөттүн баасы доступный болуш үчүн. Бул жакка деген көбүнчө дыйкандар деген эмне үчүн келет? Ошол жеринен көбүрөөк акча табыш үчүн. Ошон үчүн ассоциацияга дагы, Клуб Малинага дагы дыйкандардын атынан, мен биринчиден өзүм дыйканмын, дыйкандардын атынан чоң ыраазычылык. 22 сом, 25 сомдон аябай жакшы баа. Фриго көчөткө аябай жакшы баа. Ошондой эле азыр мынакей жаңы сорттор келет ат малинанын 120, 100 сомдон. Бул да аябай жакшы. Биз да убагында 500төн, 400төн алганбыз. Анын жарымызы чыкпайт, же жарымызы орук жаңы көчөттөр келет. Бул ойлойм, бул аябай чоң жетишкендик деп ассоциация менен Клуб Малинаныкы. Ошо чоң рахмат силерге дыйкандардын атынан. Сизге ийгилик, сизге күч кубат тилейбиз. Себеп дегенде алдыда эми Таластын райондору, Жалал Абад облусу, анын райондору Ош, Баткен, айтор эми бир ай Бишкекке барбай турбайсызбы? Бир ай командировка. Бишкектен көрүшөбүз, Бишкектен. Бир айдан кийин. Жакшы, ийгилик калыңыз.